Кыргызстанды Евразиялык экономикалык биримдик тушунда кандай өзгөрүүлөр күтөт? Интеграциялык биримдикке кирүү боюнча документтерди парламент колдоп, мүчө мамлекеттер ратификациялагандан кийин чек аралар ачылып, жумушчу көчүү, кызмат көрсөтүү, капитал, ошондой эле акча жүгүртүү дагы эркин болушу камсыздалышы керек. Бул окуяны баарынан дагы Россиядагы кыргызстандык мигранттар көптөн күтүп келсе, эми Кыргызстандын эмгекке жарамдуу жарандары Россия, Казакстан, Белоруссияга жумуш издеп кетип калбайбы деген кооптонуулар дагы жок эмес. Кыргызстандыктарды жумушчу татыктуу маяна менен камсыздоо чаралары жетиштүүбү? Канткенде ишкерлер, өндүрүш тармагы, деги эле бизнес чөйрөсү атаандаштыкка туруштук бере алат. Евразиялык экономикалык биримдикте Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү жолдорун бүгүн түз эфирде талкуулайбыз. Назарыңыздарда сиздин депутат. Программаны алып баруучусу мен Эльвира Байсаева. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, алгач бүгүнкү программанын катышуучулары менен тааныштырып өтөйүн. Каныбек Иманалиев, Жогорку Кеңештин депутаты, Ар намыс фракциясынан, Марат Султанов, Атажурт фракциясынан. Мырзалар, кош келипсиздер. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин программа туура 25 мүнөткө созулат. Ар бир берилген суроого 45 секунд ичинде жооп беришиңиздер керек. Программанын шарты боюнча бүгүнкү тема алкагында, темадан алыстабай, бири-бириңиздерге экиден суроо берүү мүмкүнчүлүгү дагы бар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бизден конокторго суроо берип, бүгүнкү тема боюнча оюмду, пикиримди ортого салат элем десеңиздер, 0550 288 137 номерларына СМС билдирүү жолдосоңуздар болот. Сиздердин суроолорду, ой пикирлерди түз эфирде окуп бергенге даярбыз. Мырзалар, талкууга өтүүдөн мурда алгач бүгүнкү тема боюнча биз жарандар арасында да сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Кыскача ошол сурамжылоону тыңдап алалы. Энд бажы биримдикке киргенден кийин мындан да жакшы болсо керек дейбиз. Бул бирдик болот, пул, бир кыл пул болот. Анан кийин биздин мына көп жылдардан бери ушу газ келет деген ниет бар. Ошол менимче жакын арада кеп калса керек деген немебиз бар да. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү менен Кыргызстан келечекте Кыргызстандын экономикасы өнүгүп кетерине ишенем. Анткени бажы биримдигине кирүү менен ар кандай сапаттуу жакшы товарлар келет. Биздин чек араларыбыз такталат деген үмүттөбүз. Ошондой эле коңшу өлкөдөгү улуттун өкүлдөрү менен ынтымакта